негизи бир жакшы ой тапканда ушундай бир чоң сезимсизди мындай күчтөндүрүш керек да, бир түртүш керек. Анан ошо Азия фильмдеринин кино фестивалын уюштуруу идеясы келди. Ал идея бир айдын эле ичинде ушундай чоң колдоо тапты. Америкадагы менин ошол жерде таанышып калган досторумдун арасында, сүйлөшүп калган кишилердин арасында, деги эле киночулардын арасында, башка ошо Азиядан келген режиссерлорго да бул идеямды айтып көрдүм ошол жерден. Бардыгы жакшы колдогондон кийин Американын бир жакшы өзгөчөлүгү, эгерде сиздин идеяңыз мыкты болсо, ал идея жүрүп кетет да. Мына ошентип 5 жылдан бери чоң мындай айтканда маареке өтүп атат. Быйылкы фестивалды эми аз-аздап жарыялай башташты, баардыгын бир жарыялабайт негизи. Бирок жарыялаганда мына калыстардын тизмесинде мыкты Кытайдын, Кореянын актрисалары бар. Эми аны айткан менен бул жакта көп түшүнүктүүсүз да. Мисалы бирөөсүн айтсак, мисалы Хюремди аткарган Узерли, фамилиясы. Актрисасы ошо калыс болот быйыл, калыс болуп катышат. Андан башка дагы ошол фестивалда дүйнөлүк киного кошкон салымы үчүн деген дагы чоң сыйлык, даражалуу сыйлык бар. Ал дагы бир Кытайдын, Япониянын мыкты актрисаларына берилет да.